Мугалим эмне кылат? Балдарды окутат, билим берет, келечекке карай жол көрсөтөт. Кайраты кур чөчмөс сыядай, кол суунат кыя албай. Канатына калкалаганын эсимден чыгарбайм. Билим менен аяламга жол сал деген кептери көңүлүмө түйүп алгам. Жоголбой тал дептерим. Билими жок өмүр өтсө, бийиктикти көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмө төккөн. Мугалимдин басы кымбат, баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап. Саламатсыңар балдар? Азаматсыңар, отурга. Балдар, маанайларыңар кандай, жакшыбы? Балдар, бүгүн биздин сабагыбыз өзгөчө саякат сабагы болмокчу. Анда эмесе силер өзүңөрдү борттун ичинде отургандай элестеткиле. Макулбу? Самолеттун Борт деген эмне? Самолеттун ичинде отургандай өзүңөрдү элестетебиз. Балдар, бул эмненин дабышы? Бул учакка чык дегендин дабышы. Жакшы. Балдар, бүгүн биздин сабагыбыз өзгөчө саякат сабагы болмокчу. Демек, баарыбыз өзүбүздү учактын ичинде отургандай элестетебиз. Макулсуңарбы? Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз эң жакшы, көңүлдүү маанайда болуш үчүн биз өзүбүзгө балдар жагымдуу маанай тартууга алсак, кана балдар, эми кирип келе жатканда каттоодон өткөн номерлерибиз боюнча баарыбыз өз орундуктарыбызга отуруп алсак, кана балдар, эми топ башчыларын шайлап алсак, биринчи топ. Силер топ башчыңар кылып кимди шайлайсыңар? Элмирбек, ордуңан туруп койсоң. Кана, сен эми сабактын бүтүшүнө чейин байкоо жүргүзүп отурасың. Кайсыл окуучу кандай катышты сабакка? Экинчи топ башчы кылып кимди шайлайбыз? Даян. Сен да кайсыл окуучу сабакка кандай катышып атат? Байкоо жүргүзүп отурасың. Макулбу? Балдар, учагыбыз абага көтөрүлүш үчүн учкучтун тапшырмасын аткарып алсак. Урматтуу жүргүнчүлөр, учак абага көтөрүлүш үчүн үйгө берилген тапшырманы текшерип алалы. Балдар, үйгө берилген тапшырма кыргыздын улуттук баш кийимдери жөнүндө ыр жаттоо берилген. Кана, ким жаттап келди? Ак чөкүлү айчүрөк аккуу болуп барыптыр, сызып учуп асмандан семетейге жагыптыр. Балпай ишип энелер, суйкай ишип жеңелер, элечекти кийсе перилерге теңелер. Эми балдар, экинчи топтон ким жаттап келди? Айжана. Ак чөкүлү айчүрөк аккуу болуп барыптыр, сызып учуп асмандан семетейге жагыптыр.
Balpayışıp eneler suyqalaşıp жеңелер. Элечекти кийишсе перилерге теңелер. Балу башка кийимдер башыбызга кээли алмаштырбай кирдетпей, аталар кийген тебеттей. Шулары азаматсыңар, ең сонун катыштыңар. Асема, Айжана, Даян. Балдар, бүгүн мен сабакка силер менен эмне менен келдим? Чемодан менен келдим, эшиктен кирип келатканда. Демек, бул чемодан кайсыл учурда колдонулат? Учакка чыкканда. Демек, биз учакка чыктык демек. Чемоданын ичинде эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуңар? Балдар, кана айткылачы, чемодандын кыргызчасы эмне деп аталат? Агдана? Азаматсың. Дагы бир аталышы эмне? Баштык, Аяна, азаматсың эң сонун. Демек, биз азыр чемоданды ачабыз. Ичинде эмне катылган экенин билебиз. Макулсуңарбы? Кийимдер бар. Дагы? Демек, биз учакка чыкканда көбүнчө чемоданга эмне салабыз? Кийим салабыз. Демек, азыр эки топтон бирден окуучу чыгарып, колун салып көрөт. Бул чемоданын ичинде кийим барбы, же башка нерсе барбы? Бул жерде бүгүнкү биздин өтүүчү темабыз жашынган. Биринчи топтон Асема, экинчи топтон Балдардан Элмирбек. Кана эки оңор колуңарды салып, бунун ичинде эмне жашырылганын колубузду салып гана билебиз. Элмирбек менен Асема колун салып көрөт. Карабай туруп колду салабыз, сезим менен иштейбиз. Эмне болушу мүмкүн? Оюнчук. Кандай оюнчук? Машина. Машина. Элмирбек, сен карачы эмне бар экен дагы? Машина дагы? Машина эле көрдүңөрбү? Ачтык чемоданды. Кана? Булар эмне? Барыңар чыгып алдыңарбы эми? Уналар кайсыл жерде ойнолот? Оюнчук уналар кайсыл жерде ойнолот? Демек, бул уналар үйдө, эшикте, же болбосо балдар оюн аянтчасында ойнолот. Демек, бул жерде биз көрүп турганыңардай балдар оюн аянтчасын курганбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар этиштин учур жана өткөн чагын айырмалай алат, сүйлөмдө туура колдонууга үйрөнөт, сүйлөө жана ой жүгүртүү жөндөмү өнүгөт. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз демек балдар аянтчасында деген сабак болду. Демек, китебиңерде текст турат. Текстти окугула, суроолорго жооп бергиле деген биринчи көнүгүүдө. Балдар аянтчасында. Кана балдар? Балдар. Текстти окуп, кайра акырында суроолор боюнча мен кайра силерден сурап аламын. Текстти окуп чыгабыз. Балдар, текстти бир сыйра окуп түшүндүк, окуп түшүнүү болгон. Эми мен силерге суроо берем. Коrodо эмне төгүлгөн? Ким жооп берет? Айлин. Короодо кичинекей балдарга кум төгүлгөн. Кийинки суроо балдар. Апалар балдары менен кайда барышат?
Балдар аянтчасына. Апалар балдар менен балдар аянтчасына барат. Кийинки суроо. Балдар аянтчасында ким кумду чачып салды? Асема. Балдар аянтчасында кичинекей бала кумду чачып салды. Барыбыз карайбыз досканы. Этиштин учур жана өткөн чагына сүйлөм түзөбүз азыр биз силер менен биргеликте. Балдар топ ойноп жатышат. Ал эми өткөн чагында балдар топ ойношту болот. Түшүнүктүү болдубу балдар? Азаматсыңар. Этиштин учур чагына бир сүйлөм түзчү. Балдар Этиштин биринчи топ этиштин учур чагына сүйлөм түзөт. Этиштин өткөн чагына экинчи топ сүйлөм түзөт. Кана балдар, сүйлөм түзүп баштагыла. Сүйлөшүп, кеңешип, анан сүйлөм түзөсүңөр, балдар. Кызыл тарабына сүйлөм түзөр эле. Барыбыз чарчадыңарбы? Анда эс алуу мүнөтү кылайлы. Саякатка чыгып калышыңар мүмкүн да, балдар? Анда эмесе биз колду артка алабыз. Кана балдар, бүгүнкү сабагыбызды биз бышыктоо үчүн бизге тапшырмалар абадан берилет. Абадагы тапшырмаларыбызды алып алсак, балдар? Барыбыз чогуу ойлонуп жооп беребиз. Кайсыл топко кандай тапшырма берилди экен? Балдар аянтчасында кандай оюндар бар? Турник, селкинчек, сырганчак. Балдар аянтчасында достор тапса болобу? Ооба. Сен балдар аянтчасында ойногонду жакшы көрөсүңбү? Ооба, мен аябай жакшы көрөм. Балдар аянтчасында кимдер ойнойт? Балдар аянтчасында балдар, кыздар жана кичинекей бөбөктөр ойнойт. Ой, азаматсыңар балдар, эң сонун. Биринчи топтон эң сонун суроого Малика жооп берди. Кийинки топтон эң сонун. Кийинки топтон Айлин, азаматсың. Асема. Рамиз эң жакшы катышып атат сабакка, активдүү. Даян. Баязет. Даниэль. Сабакка эң жакшы катышкандар Агдана. Айжана. Кана балдар, бүгүн биз сабагыбыздын аягында сабактын максатына жеттикпи? Жеттик, демек, этиштин өткөн жана учур чагын айырмасын билдик. Сүйлөмдөрдү туура колдонууну үйрөндүк. Сүйлөө жана ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрдүк. Барыңар түшүндүңөрбү? Бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Кана балдар, бүгүнкү сабакта мен сабак башталышында топ башчыларын атап өткөнмүн. Элмир Эпек бүгүнкү сабакта эң жакшы катышкан окуучуларды атап өтчү. Экинчи топтон топ башчысы Даян болчу. Даян, сен сабакта эң жакшы катышкан окуучуларды атап өт. Биз чогуу баалап алсак балдарды.
Мен силерге белектерди беремин. Сабакта эң жакшы катышкан окуучуларга оюнчук белекке берилет. Бүгүнкү биздин топтогу окуучулардын аттары Малика, Сауле, Алинур, Сабакта эң жакшы катышкан окуучулар. Фатима. Малика. Ким? Бурагы, Сауле. Дагы ким? Элмирбек. Элмирбек. Дагы ким? Аяна. Биздин топто эң жакшы катышкан Даниэль, Асема, Майзет, Айлин, Айжана, Нурайым, Дана, Рамис. Ой. Окуyu. Тек учак жерге конууда. Балдар, бүгүнкү биздин учагыбыз өзүнүн көздөгөн дарегине жетип келди деп ойлойм. Кандай эмесе балдар, эми мен силерге үй тапшырмасын берип алсам, үйгө тапшырма ар бир окуучу өзүңөрдүн сүйүктүү оюнчугуңар, сүйүктүү оюн аянтчаңар жөнүндө этиштин өткөн чагы жана учур чагы катыштырып сүйлөм түзүп келесиңер.